Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кайнене менен келин эки тарап болуп бөлүнбөсү зарыл. Эгерде бөлүнгөн болсо, ортодо кандайдыр бир түшүнбөстүк пайда болот. Албетте, кайнене менен келиндин ортосунда эне кыздай жылуу мамиле болгону жакшы. Айылдагы үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарын толуктаган Гүлнара Кадырова жана Зарыл Жунусовалар өздөрү келин алгандагы сезимдери, жаш келинди кантип күтүшөөрүн жана өздөрү келин болуп келгендеги окуялары тууралуу айтып беришти. Мен келиним келгенде ошо кадимки өзүмдүн кызымдай эле кабыл алдым. Кызым, сен биздин үй бүлөгө кошулдуң, биздин үй бүлөнүн мүчөсүсүң. Мындан ары сен мен 3-чү кызым болосуң, мен 2 кызым бар деп кабыл алдым. Ошол келиним дагы ошону туура кабыл алып, азыркы күндө кадимки өзүмдүн кызымдай эле үйдө кызмат кылганда деле кызымдай, бизди сыйлаганда, кайната кайнесин сыйлаганда деле атасы, кайнатасы деле өзүнүн кызындай көрөт. Үй бүлөбүздүн кадимки эле мүчөсү да. Келиним келгенден бери эч кандай уруш боло элек. Кудай сактасын. Эгер урушуп калсак, туура кабыл алат деген ойдомун. Келиндер үйгө жаңы бүлө болуп кошулгандан кийин буларды да туура түшүнүш керек. Өзүнүн ата-энесинин үйүнөн келип, экинчи үй бүлөгө көнүп кетүү өтө кыйын. Ошол себеп өзүбүздүн кыздарыбызга кандай мамиле жасасак, ошондой мамиле жасап кошуп алышыбыз керек, деди Зарыл Жунусова. Ошол келиндер дагы үйгө жаңы бүлө болуп кошулгандан кийин булар да туура түшүнүш керек. Өзүнүн ата-энесинин үйүнөн келип, экинчи үй бүлөгө кошулганда өтө кыйналат. Ошон үчүн өзүбүздүн кыздарыбызга кандай мамиле жасасак, ошондой эле мамиле жасап кошуп алыш керек да. Биринчиден өзүңдүн кызыңдай мамиле кылыш керек деп ойлойм. Анан экинчиден ошо үйрөтө билиш керек. Ошондо жакшы адаптация болот келинге дейм да. Мен биринчи келин болуп келгенде, биринчиден эле мен ушул азыр деле да эң чоң кайнежеме өтө жакшы ыраазымын да. Азыр да экөөбүз бир туугандайбыз. Анан жана эле сүйлөшкөндө да бир 45 мүнөт 50 мүнөт сүйлөштүк окшойт, телефондо ушундай узакка сүйлөшөбүз. Анан ушул эжем аябай жакшы жардам берген. Ошол мен өзүм айткандай ушул үй бүлөнү кантип үйрөнүп кетиш керек, алардын мен түшкөн үй бүлөнүн правиласы кандай эле, кайнатамдын характери кандай, кайненемдин характери кандай, анан кийин толкун күйөөмдүн характери кандай, ошолардын баардыгын секин-секинден ушинтип айтканда, мен бул үйгө келгенде 2 күн жүргөн эжемчи бул жерде. Ошол эжемдин үйрөтүүсү боюнча өзүм тажрыйба алып калдым. Эч кыйналганым жок. Кайнатам, кайненем дагы өтө жакшы инсандар болушкан эле. Мага кайненеме караганда кайнатам өтө көп жардам берген. Көп нерселерди үйрөткөн. Кайнатам өтүп кеткенден кийин өзүмдүн келин экенимди сездим деп сөзүн улады Жунусова. Анан ошолордон опыт алып калгандан анан өзүм үйрөнүп алып келиниме дагы ошондой мамиле жасаганга аракет кылдым. Кудайга шүгүр, келиним жакшы азыр тыпылдап айтканымды кылат. Анан сөзсүз үй бүлөдө эми кээде түшүнбөстүк болуп калат. Анан ошол туура эмес жасаганда мындай туура эле түшүндүрүп айтканга аракет кылам. Келиним деле туура түшүнөт. Анан азыр мен ойлойм ушул бизге бүлө болгонуна нааразы болбосо керек. Себеби өзүбүздүн үй бүлөдөй эле кабыл алдык. Ошо келиними деле ошо 2 кызымдын катарында көрөм. Биздин замандагы келиндерден азыркылар башкача. Биздин замандагы келиндер өтө эле ийкемдүү болуп, кайын журттун баарын тергеп, атын айтпайт элек. Салттарыбыз көп. Ошолор боюнча азыркы келиндерде маалымат аз. Мурунку келиндер таң эрте туруп эшик шыпырып, жыйноо бул салт болчу. Азыр мен өзүмдүн келинимден андай нерселерди талап кылбайм, деди Гүлнара Кадырова. Азыркы келиндер мурунку келиндерге окшобойт дейм го. Азыркы келиндердин мурункуга караганда сал мындай кыйынчылык менен адаптацияга келтиребиз да. Анан өздөрүнүн характерине жараша, мүнөзүнө карап туруп кылса болот. Балдарыбыз бойго жеткен учурда биз өзүбүзчө ойлойбуз да. Тигини алып берсемби, же бул кызды келин кылып алсамбы деп. Ошол учурдан баштап кайнене, кайната, бир туугандары деле өздөрүн даярдаш керек. Келин эмес, кыз алып келебиз деген принцип болуш керек. Ошондуктан келинди келин деп кабыл албай, кыз катары кабыл алсак туура болот, деди Зарыл Жунусова. Кыз менен энедей эле болуш керек деп ойлойм да мен. Анан кайнененин статусу, келиндин статусу деп отурсак, сөзсүз ортодо кандайдыр бир барьер пайда болот да. Анан келин дагы мен келин катары деп өзүн мындай алысыраак тутуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошо кыздын статусун да гана кабыл алуу керек. Ошондо гана өзүңдүн үй бүлөңө чыныгы бүлө кылып кошуп ала аласың деп ойлойм да. Ар бир үй бүлөдө тең түшүнүү, колдоо, бири-бири менен жакшы мамиле болсо,
ал үй бүлөдө ынтымак орун алат. Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы болдум.